Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейримдүү, ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштадым. Жараткан Аллах Таалага эсепсиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам, салаваттар болгон болсун. Урматтуу мусулман бир туугандарым, мына ушул көгүлтүр экранын артында сиздер менен дагы бир жолу жолугуп отурганыма аябай кубанычтамын. Кече күнү мага бир кыз кайрылды. Ал кандай максатта кайрылды Кудайым билет. Ал айтып атат: мен бир жигитке турмушка чыгайын дедим, бирок ал мени таштап кетти дейт. Эми тагыраак түшүндүрүп бергилечи, кандай болду, эмне болду десем, айтат: экөөбүздүн таанышканыбызга бир жума болду дейт. Ал деле жакшы жерден, мен деле жакшы жердемин деп өзүн дагы мактады. Эми алардын үй бүлөлөрүн бири-бирибизди тааныйбыз, бирок мени инсан катары гана, сырттан кошуна катары гана эле таанычу. Бирок мындай ички дүйнөмө кирип көрө элек болчу. Мен деле ал жигитти тааныбайт болчумун дейт. Макул деп мен дагы турмушка чыгам дедим, ал дагы мени алам деди. Анан бир жерде жолуктук дейт. Жолуккандан кийин ал жигит кээинки шарттарын айтыптыр. Көрсө, ал жигит медреседе окуптур, ушул дин жолунда жүргөн, мындайча айтканда азыркы таксыр экен. Ошол кыздын тили менен айтканда. Анан келип эле шарттарды коюптур. Биринчи шартым: эркектер көп жерге, эркектер аралашкан жерге мен сени иштетпейм дептир. Балким садик, мектеп, университет буларга иштесең макул эми. Бирок баягыдай офисте отуруп, же болбосо ошол эркектер менен аралашып, бирөөнүн секретаршасы болуп, мына ушундай иштерге иштетпейм дептир. Бул биринчи шарт экен. Ал эми экинчи шарты, ал айтыптыр: экөөбүз турмуш куруп, көп балалуу болобуз дептир. Эми Кудайга ушу шартым бар, үйүм бар, унаам бар, бүт баары бар. Экөөбүз көп балалуу болобуз дептир. Анан дагы көптөгөн шарттарды айтты. Аларды унутуп деле калдым. Бирок мына ушул экөөнө токтолгум келди. Анткени мына ушул эки нерсе анын турмушка чыкпоосуна себеп болуптур. Анан кыз өзүнүн дагы шартын айтыптыр. Мен жашмын дейт. Эми 28, 29, 30 болуп кетпесин деп турмушка чыгайын деп атам. Ошол үчүн сизди тандап атам. Болбосо турмушка чыкпайт элем. Мен муктаждыгым деле жок дептир. Менин биринчи шартым: мен албетте иштейм дептир. Мен үйдө олтурбайм. Уйгу жекеси болбойм. Мен иштешим керек. Макул иштейсиң, бирок мен таап берген жумушка баягы мындайча айтканда ал кызганып атат. Ошол эркектер көп аралашпаган жумушка иштебейсиң десе макул деп ушул биринчи шартка макул болуштур экөө. Ал эми кыз экинчи шартын айтыптыр. Мен шаарда жашайм, сен дагы шаарга келесиң. Ошол шаарда мен өзүмдүн карьерамды улашым керек. Анан карьерама менин балам тоскоол болбошу керек. Эгерде бала тоскоол боло турган болсо, мен төрөбөйм дептир. Мейли бир балалуу болобуз, андан кийин бир 5 жыл, 10 жыл өткөндөн кийин дагы бир балалуу болобуз. Эми Кудайдын бергени да деп аны алаксытыптыр. Анан жигит ошол жерден эле экөөбүздүн баш кошуубуз болбойт окшойт. Менин теңим сен эмес экенсиң, сенин теңиң мен эмес экен деп жигит ошол жерден эле кечирим сурап чыгып кетиптир. Анан аны ошол мага кайрылып атат. Эми ушундай дин жолунда жүрүп туруп, мени алам деп туруп таштап кетти деген сыяктуу. Өздөрүнүн таанышканына сырттан таанышат, бирок мындай жакындан сүйлөшкөндө бир жума болуптур. Эми айтайын дегеним, туугандар, ошол эгерде кыз сиз дагы мени угуп жаткан болсоңуз, анда эмне үчүн ал жигит сизди таштап кетти? Эмне үчүн сизге үйлөнбөйм деди? Анда бир четинен айтып өтөйүн. Бул жерде фи баб никах, ушул никах бабында бир хадис келет. Ал хадис кандай билесизби? Бул Анас ибн Малик радиаллаху анхудан келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Тазавважул вадудал валуд." Силер баланы жакшы көргөн, бала көп төрөй турган, бала жытын жакшы көргөн, баягы көп бала төрөй турган аялдарга үйлөнгүлө деди. Мына ушул пайгамбарыбыздын сөзү. Эмне үчүн?
Анткени пайгамбарыбыз айтты: "Инни мукасирун ал-анбия яумал кияма". Мен кыямат күнү ушул пайгамбарлардын алдында сыймыктана турган нерсем мына ушул силердин көптүгүңөр деди. Көрдүңүздөрбү? Мен силердин көптүгүңөр менен пайгамбарлардын алдында сыймыктанам деди. Менин үммөтүм көбөйүш керек, менин үммөтүм көп болуш керек бул дүйнөдө. Ошол силер көбөйгөн сайын мен ушул кыямат күнү силердин көптүгүңөр менен сыймыктанам дейт. Мына ошол үчүн балким сизди албайм деп таштап кеткендир. Анткени өзү 29-га 30-га чыгып калса жигит, сиз деле 28-ге чыгып калсаңыздар, анан азыр бирди төрөп, убакыт өткөндөн кийин дагы бирди төрөп 2 бала менен жашайбыз дегениңиз бул уят нерсе. Анткени ал дагы күттү, сиз дагы күттүңүз. Ал деле бир балалуу болгусу келет, ал деле ошол шарттарын айтты. Бала төрөлгөндө сөз түрдө рызкысы менен төрөлөт. Аны эч качан шартым жок деп төрөбөй коюу бул болбогон нерсе. Анткени Аллах Таала ошол сиздин көптүгүңүзгө жараша сизге рызкы берет. Мисалы, сиздин рызкыңыз бир чака суу болгон болсо, жөнөкөй эле бир мисал, турмушка чыгып же аял алган болсоңуз, дагы бир чака суу келет деген сөз да. Ал эми балалуу болсоңуз, дагы бир чака суу келет деген сөз. Ошол үйгө. Бул деген сөз ошол кут керет, береке керет. Ошол үчүн мындай төрөөдөн же болбосо балалуу болуудан эч кандай биз артка чегинбешибиз керек. Эми карасаңыз, 28ге жашыңыз чыгып калыптыр. Эми 28 мен жашмын деп атасыз да. Бүгүнкү күндө мына ошол 28 жаш өтө эле жаш, мен турмушка даяр эмесмин деген нерсеге алып барбай койду да. Анткени бул ошол ислам дининен кабары жоктор бизге кадимкидей ушуну сиңирип коюшту. Эгерде сен турмушка даяр болбосоң, сен турмушка чыкпа деп жоолукчан эле эжелерибиз жана башка психолог, коуч, ошолордун бүт баары эле аялдардын, кыздардын мээсине куюп бүттү. Турмушка даяр эмессиңби? Турмушка чыкпа. Сен турмушка даяр болуп эмне кылып даярданасың? Кантип даярданасың? Өзүң да ойлонуп көрчү, кантип даярданасың? Бирөө менен сүйлөшүп көрүп, ошол турмуштун кандай экенин билесиңби? Же турмуш кандай экен деп бирөөлөрдүкө карап, алардын жашоосун карап өзүң аласыңбы? Эгерде дагы бир жолу кайталап коеюн. Бүгүн 28 жашты мындай жашмын деп айткан болсоңуз, анда өтө чоң адашасыз. Анткени аялдардын төрөшү бул чектелет. Анын деле денеси бир жашка барганда катып калат. Анын денеси деле мындай төрөгөнгө жарабай калат. Ошол учурда баш кармап калуудан корксоңуз, анда азыртадан сиз турмушка даяр болбосоңуз деле турмушка чыга бериңиз. Анткени турмуш ошол сизди даярдайт. Ошол үчүн кайненелер булар тарбиялай турган мугалимдер. Күйөөсү дагы тарбиялай турган бир мугалим болушу керек. Ошол турмушка даярдай турган күйөөсү менен кайненеси, же болбосо өзүнүн апасы. Качанга чейин биз даярданып, жашыбыз 30-35 ушугача чыгып кеткенден кийин мен дагы деле турмушка даяр эмесмин. Же болбосо жигиттерибиз антип жүрөт, мынтип жүрөт деп. Сиз ошол жигиттерди жамандап, же кыздарды жамандап жүрөсүз, татыктуусу жок деп. Балким сиз деле жөн кыйрап жүргөн эмессиз. Ошол үчүн мына ушул хадисти жеткирейин дедим. Балким ошол сизди алам деген жигит ошол көп балалуу болбойбуз дегенден качып, балким мына ушинтип сизди таштап кетти. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.